Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сыргак Кенжебаев аттуу жаран ийри өлчөмдөгү алдамчылык үчүн деген негизде кармалганын расмий билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда ал 20 декабрда УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Атайын кызмат билдиргендей, Кытай жараны арыз менен кайрылып Сыргак Кенжебаевга карата чара көрүүнү, себеби ал анын $350,000 акчасын алдап алып койгонун айткан. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 204-беренесинин негизинде катталган. Сотко чейинки өндүрүштө Кытай жараны коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабына катышып инвестиция алып келүү үчүн ири кытайлык компаниялардын биринин өкүлү катары Кыргызстанга келгени. Сынакка катышууга даярдануу учурунда Кенжебаев менен таанышканы аныкталган. Ал кытайлык инвестордун ишенимине кирип алып, күтүүсүз чыгымдарга байланыштуу деген шылтоо менен $350,000 ээлеп алып кайтарып бербей жатканы белгилүү болду. Бул акчадан тышкары кошумча дагы $250,000 талап кылганын анык далилдери бар деп билдирди УКМК. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү, жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова күйөөсүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кармаганын айтып чыккан. Ал Твиттерге жолдошу Алматы аэропортунан кармалып Бишкекке алып келингенин жазып, репрессия уланууда деп билдирди. Айтматова күйөөсү Сыргак Кенжебаев 19 декабрда Алматы шаарынын аэропортунда жоголгонун маалымдаган. Буга байланыштуу Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевга жардам сурап кайрылган. Айтматова Үмүт 2020 саясий кыймылын быйыл негиздеген. Ал акыркы кезде коомдук саясий окуялар тууралуу курч билдирүүлөрдү жасап, бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү чабал жүрүп жатат деп сындап келе жатат. Ал жолдошунун кармалышын өзүнүн саясий ишмердигине байланыштырууда. Бүгүн Бишкекте Республика партиясынын кезексиз съезди өтүп жатат. Күн тартибинде партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрүн жана лидерди алмаштыруу, уставка өзгөртүүлөрдү киргизүү жана ревизиялык комиссияны жаңылоо маселелери кирди. Саясий кеңештин мүчөлөрүнүн саны 28ден 17ге кыскартылып, жаңы курам шайланды. Партия лидери Өмүрбек Бабанов өз сөзүндө саясий ишмердигин жыйынтыктап жатканын айтып, байракты жаңы муунга өткөрүп берүүгө, жүрөккө жаккан башка тармактарда иштөөгө убакыт жеткенин белгиледи. Бабанов ошондой эле жаңы лидер катары Мирлан Жээнчураевди көрөрүн кошумчалады. Аны сөзүнө бекем турган адам катары билерин, өлкөнүн да партиянын да келечегине салым кошоорун, партиянын реформа жолун улантаарын айтты. Натыйжада Жээнчураев партиянын жаңы жетекчиси болуп шайланды. Кыргызстанда бирдиктүү депозиттик эсептен 15 мектеп курууга 799 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу бүгүн Бишкек шаарында өткөн пресс-конференцияда облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Эркин Абдыразаков билдирди. Анын айтымында бул акчага Бишкекке 7, Чүйгө 7, Ош облусунда 1 мектеп курулат. Депозиттик эсеп 2018-жылы президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Башкы прокуратурага, Фин полицияга, УКМКга, ИИМге жемкорлордон кайтарылган каражатты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн. 2018-жылкы расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 202 мектептин имараты жараксыз деп табылган. Тартыштыкты чечүү үчүн өлкө аймагында 600гө жакын мектеп салынышы керек. Айрым айылдарда турак жайлар, чатырлар мектеп катары колдонулуп келет. Ташкент шаарында метро курулуп жаткан жер көчүп, топурак алдында калган 6 жумушчу набыт болду. Алар Самарканд жана Кашкадария облусунун тургундары экенин өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Окуя 18 декабрда Юнус-Абад районундагы метро жолу курулуп жаткан аймакта болгон. Адистер муну акыркы күндөрдөгү тынымсыз жамгырдан көрүп жатышат. Ташкент метрополитени жүргүзүп жаткан жер асты курулушундагы кырсыктын себептерин тактоо жана кесепеттерин жоюу үчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү. Өкмөт курман болгондордун үй бүлөсүнө 100 миллион сомдон жардам бермей болду. Бул каражат болжол менен кыргыз валютасына 73 миң сомдон ашат. Австралиянын эң көп калктуу Нью-Саус-Уэльс штатында чукул кырдаал жарыяланды. Катуу ысык менен шамалдан улам өлкөнүн ири бөлүгүндө токойлор өрттөнүп жатат. 19 декабрда Австралияда абанын орточо температурасы 41 градуска жетти. 18 декабрдагы рекорд жаңырды. Штаттын бийлиги 100 жерде өрткө каршы күрөшүп жатат. Штаттын премьер-министри Глэдис Бриджиклян 7 күнгө өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Ноябрдан бери экинчи жолу ушундай чара көрүлүп жатат. Штатта өлкө калкынын 3/4 бөлүгү жашайт. Өрттөн улам жумаларда Сиднейди кара түтүн каптады. Өрттөр сезону башталгандан бери 6 киши каза тапты. Жүздөгөн турак жайлар талкаланды. Миллиондогон гектар жер күйүп кетти.
Москвадагы федералдык коопсуздук кызматынын имаратынын жанындагы атышуудан бир кызматкер каза тапты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Буга чейин Большая Лубянка көчөсүндөгү 12 үйгө жакын жерде белгисиз адам ок чыгарган. Кылмышкер тез арада жок кылынып, өздүгү такталууда. Окуя теракт катары бааланып жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында учурда дагы 5 кишиге медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Мындан тышкары укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин өмүрүнө кол салуу фактысы боюнча кылмыш козголду. Аймактык кабарчылар федералдык жана эл аралык ЖМКлардын өкүлдөрү катышкан Путиндин юбилейлик маалымат жыйыны 4 саат 18 мүнөткө созулду. Орусиянын лидерине суроо берүүнү каалаган медиа өкүлдөрүнүн саны 2000ге чукул болду. Бул жолку маалымат жыйында адаттагыдай эле Украина менен Орусиянын мамилесине байланышкан суроолордон убулак болгон жок. Ошол эле Донбасс маселеси тууралуу да Путинге суроо узатылды. Путиндин айтымында Донбасстагы көйгөй бир тараптуу чечимдер менен эле жыйынтыкталып калбайт. Украина өзүнүн ыңгайлуу жолду издеп жатканын айткан президент андан көрө ошол жердеги тургундардын жашоосун ойлоп аракет кылуу керектигин кошумчалады. Ошондой эле Донбасста эрки күчтүү адамдар жашагандыктан алар менен куралдуу тирешип жасоонун кажети жоктугун белгиледи. Ал эми Украина менен болгон алака көгүлтүр оттун транзити боюнча Орусия кызматташууга даяр экендигин, эки тараптуу сүйлөшүүлөр башталганын айтты. Ошондой эле эгерде АКШ Украинага жардам берүүнү каалап жатса, Орусиянын саясатына каршы койбой, каражат жактан жардам берсин, дейт Путин. Ал эми конференцияга катталган журналисттердин саны 1895 адамга жетип, болуп көрбөгөндөй рекордду жаратты. Эскерте кетсек, былтыркы жыйынга 1702 журналист катышкан болчу.